Балыкчы шаарында 17 апрелде жаштардын коопсуз жана аң сезимдүү келечегине багытталган маанилүү иш-чара Балыкчы жаштар форуму 2025 өттү. Bugün ne kullandın ya? Ay çenene sen çekesin ya. Ola! Çekemem! Ne oldu? Бул Демилгечи Ички иштер министрлиги менен Балыкчы шаардык мэриясы жакшы аянтча жакшы форум уюштуруштур. Форумдун негизги максаты ушу өсүп келаткан артыбыздагы муунубузга жакшы үлгү, жакшы тарбия, келечекте ушу жаштардын эртеңки кыргыз мамлекетинин келечеги турат. Ошондуктан кайдыгер карабай ушу өсүп келаткан муунубузга бүгүнтөн баштап көңүл буруу. Негизи жакшы аянтча жакшы талкуу болду, жакшы сөздөр болду. Мен ойлойм бүгүнкү форумдан өсүп келаткан муунубуз жакшы таасир алды деп терең ишенем. Жаңы муун, жаркын келечек, таза муун, коопсуз келечек деген ураан алдында өткөн форумга 600дөн ашуун мектеп окуучулары, колледж студенттери жана коомдук бирикмелердин өкүлдөрү катышышты. Урматтуу жаштар, келечек сиздердики. Улутта эч качан талыкпастан эмгек кылыш керек. Сиздер да мына 10-11 классты бүтүп атасыздар. Бүткөндөн кийинки кесипти тандашыңыздар керек. Ошондой бул шаарга эле салымыңарды кошпостон мамлекетте да ойлош керек. Баарыңыздар бир жакадан баш, бир колдон жеңип чыгарып, баарыбыз тең бир үлгүлүү Балыкчы шаарын көрсөткөнгө да аракет кылышыбыз керек. Мына биздин ата-бабалар ушул биздин мамлекетибизди түптөп бергенде рахматыбызды айтышыбыз керек. Иш-чаранын жүрүшүндө Жогорку кеңештин депутаты Айжигит Тыналиев, шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев жана Балыкчы шаарынан чыккан маданият кызматкерлери Үмүтай Абдышева, Эркин Эгембердиев, Аскар Күрүчбеков жана шаардык Борбордук мечиттин имамы Тилек Зарылбеков жаштар менен түз диалог куруу аркылуу алардын ой-пикирлерин угуп, келечекке багыт берүүчү маанилүү ойлорду бөлүшүштү. Демек, урматтуу окуучулар, эгерде сиздер жаркын келечек, коопсуз келечек кылгыңыз келсе, ички дүйнөнү оңдойлу, кол мүнөздү. Адеп бакпа. Жанагы театрды көрмөдүкпү? Балада эмне башталды проблема? Атасы менен, энеси менен, эжеси менен, карындашы менен болгон адеп, ахлак, кул мүнөз жок болуп кетти да. Окуп атабы? Окуп атат. Ата-энеси барбы? Бар. Үй бүлөсү бар? Бар, баары бар. Ички дүйнөсү ноль да. Ошон үчүн эң зарыл кул мүнөздү оңдош керек экен. Сиздер азыр окуучуларсыңар, жакшы бир хобби керек да. Ар бир адамда мындай өз жакшы көргөн бир хобби, ал хобби кийин келечекте бир кесипке айланыш керек. Ошол жакшы көргөн ишиңерди мисалы кантип аныктайм десеңиз, көп эле кымалар бар, бирөөсү мисалы көзүңөрдү жаап туруп, бир курсаңар топ, баарыңарда кенен акча бар, эмне кылат элем деп ойлосоңор, бирөө мисалы кино тартам дейт, бирөө художник болом дейт, же болбосо бирөө технический бир кесипти ойлойт. Ошол силер кесипке жакыныраак, силердин жакшы көргөн бир хоббиге жакыныраак бир иш болот экен да. Анан ошого байланыштуу билим алсаңар, китеп окусаңар, аябай сонун нерсе болот. Баңгизат, экстремизм жана зыяндуу адаттар тууралуу түшүндүрүү иштери, видеороликтер жана сахналык көрсөтүүлөр аркылуу жеткиликтүү жана таасирдүү формада тартууланды. Иш-чара максатына жетти деп ойлойм. Азыркы жаштар сөзү көрдүңөр, өздөрүнүн ойлорун айтып, пикирлерин айтып, дагы ушул Балыкчы шаарында жаштардын ушул жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу деп негизги максат. Ачык микрофон, интерактивдүү оюндар жаштардын өз оюн эркин айтуусуна, коомдук пикир жаратуусуна шарт түздү. Мен азыр ойлойм да, убактыңды эмнеге коротсоң, келечекте ошол болот экенсиң да. Мына мен 4-классымда ушинтип жүргөндө ушул жерде КВН болуп калды. Мен КВНге катыштым эң биринчи жолу. КВНге катышып, ошол күндөн ушул күнгө чейин мен Кудайдан сурай бердим. Мени артист кыл, мени артист кыл, мени артист кыл, мен артист болоюнчу дей бердим да. Кудайдан сурай бердим. Бирок эмне деген күндөрдүн баарын көрүп келе бердик. Кудай таалам эрежени жаратыптыр, ошол эрежеге баш ийүүнү жаратып коюптур да. Болду, башты орутпаш керек да, бөлүп сөйлүп. Эреже бар, ошого баш ий. Светофор кызыл күйдү, токто, ушундай эле.
негизи бүгүнкү жалпы жонунан айтканда бүгүнкү форум абдан жогорку деңгээлде өттү. Себеп дегенде башында эле мына маданият үйүнүн артисттеринин аткаруусунда сонун сценка болду. Ал сценка өтө таасирдүү болду. Мааниси дагы абдан зор экен. Артисттер дагы ушунчалык жеткиликтүү, адамга укмуштуудай таасир эте тургандай аткарды. Көзгө жаш алып отурдум улам сайын. Андан кийин келген коноктор ар кайсы тармактан чакырылыптыр. Келген коноктордун ар биринин сүйлөгөн сөзү дагы таасирдүү болду. Ар кимиси ар кай тармакта кандай ийгиликке жетишкендиги тууралуу жана ошондой эле убакыт тууралуу, өмүр тууралуу, баалоо, окуучулук жашоону мындай күлүп ойноп эле өткөрүп ийбестен ошону туура пайдалануу жөнүндө дагы абдан сонун сөздөр айтылды. Отургандар мындай бир орунда бир дем менен угушту. Демек максатына жетти деген ойдомун. Форумдун соңунда жаштар келечек үчүн жоопкерчилик, адеп жана аракет негизги баалуулуктар экенин белгилешип, үмүттүү жана ишенимдүү кадамдар менен келечекке багыт алышты.